Салам достор, силер менен мен кайрадан Элдин сыймыгы. Мен бүгүнкү сабакта функциянын аныкталуу областы деген эмне экенин түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бул жакта сан огу берилиптир. Минус чекстен баштап плюс чекске чейинки бардык сандар экен. Эми мен функция жазайын кандай деп. F от x барабар болсун x квадратка. Мен f от x'ти башкача деле жаза алсам болот. Y деп жаза алайын. X y барабар x квадрат. Эми мындан ары мен функцияны y деп жазам. Функциянын мааниси. Дагы бир функция жазайын. Y барабар 1 бөлү x. Эми менде суроо. Бул функциядан эмнеси менен айырмаланат? Эмнеси менен айырмаланат? Аныкталуу областы менен айырмаланат. Ал эми аныкталуу областы деген эмне? Бул жөн гана математикадагы ар кандай чектөөлөр. Бул жакта бизде чектөө бар бул функциябызда. Кайсы чектөө? Бөлчөктүн астында, бөлүмүндө башкача айтканда, нөл болбошу керек деген чектөө. Эмне үчүн нөл болбойт? Эмне үчүн санды нөлгө бөлгөн болбойт? Мен муну кийинки сабакта түшүндүрүп берем. Азыр эгерде ким ишенбей жаткан болсо, калькуляторду ачып туруп 72 деген санды нөлгө бөлүп көрдү. Демек сан нөлгө бөлүнбөй койдубу анда? Анда туура эле. Кыскасы санды нөлгө бөлгөн болбойт. Мынакей чектөө. Демек бул жактагы сандардын баарын алып берсек болот экен дагы, нөлгө тийишпешибиз керек экен. Нөлдү алсак болбойт. Анда математика бузулат анда. Демек аныкталуу областы деген бул x-ка кайсы санды берсек болот деген суроого жооп берет. Аргументине, функциянын аргументине бул жактан кайсы санды берсек болот деген суроого жооп берет. Демек аныктап атабыз. Функцияны аныктап атабыз. Мынакей муну берсек болот, муну берсек болбойт, муну берсек болот, муну берсек болбойт деп атабыз. Демек функциянын аныкталуу областы деген ушул. Кыскасы жоопту жазабыз. X барабар болбош керек 0-гө. Бул жооп деле жарай берет, же болбосо x таандык минус чекстен баштайбыз, минус чекстен баштап келип туруп 0-гө жеттик, бирок 0-дү албайбыз, 0 кирбейт өзү. Бириктиребиз, кайра 0-дөн жолубузду улантып кете беребиз. 0-дү албайбыз дагы, плюс чекске чейинки бардык сандарды ала берсек болот деген жоопту алабыз. Эми дагы бир функция бар бул жакта. Бул жакта эмне чектөө бар? Эч кандай чектөө жок. Каалаган санды ала берсек болот. Каалагандай дүйнө жүзүндө бүт санды ала берсек болот. Минус болобу, плюс болобу, бөлчөк болобу, тамыр болобу, баарын ала берсек болот. Демек, ал кандай сан не? Ал деген чыныгы сандар болчу, реал. Бул бардык сан дегенди түшүндүрөт. Же болбосо x таандык минус чекстен баштап плюс чекске чейинки бардык сандарды ала берсек болот деген түшүнүк. Демек, бул жооп деле туура, бул жооп деле туура, бул жооп дагы туура, бул жооп дагы туура болуп эсептелет. Азыр мен кичине татаалыраак эсептерди бере баштайм, анан кийин улам дагы түшүнө баштайбыз. Функция y барабар тамыр асты x дейт. Кандай чектөө бар эле? Квадраттык тамырдын ичи терс сан болбош керек. Башкача айтканда, x чоң болуш керек 0-дөн же 0-гө барабар боло берсе болот. Кыскасы 0-дү алсаңар болот, 0-дөн нар жакты көздөй оң санды алсак болот, бирок 0-дөн бер жакты көздөй башкача айтканда терс санды алган болбойт. Тамырдын ичинде терс сан болбош керек. Бул дагы математикадагы бир чектөө. Жоон жазалы. Бул деле жок, бирок башкача жоон жазып коелу. X таандык 0-дү алсак болот экен, 0 кирет, анан плюс чекске чейинки бардык сандар. Демек, x-ка, мына x жөнүн айтып атпайт, могу ар бир тамган мааниси бар. X дейт. X-ка алып берсең болот, таандык. Бул жакта мына x 0-дү алсак болот, анан 0-дөн баштап плюс чекске чейинки бардык сандарды ала берсек болот деген жоопту алабыз. Кийинки эсеп. Бул функцияда эки чектөө бар. Биринчи чектөө бул тамырдын ичи эмне болбош керек эле? Терс сан болбош керек. Башкача айтканда, x чоң же барабар болуш керек 0-дөн болчу. Бирок 0 койсок тамырдын ичине 0 чыгат, ал эми бөлчөктүн асты 0-гө барабар болуп калат. Ошондуктан бизде дагы бир чектөө бар экен, бөлчөктүн асты 0-гө барабар болбош керек. Тагыраак айтканда, x чоң болуш керек 0-дөн. Кыскасы бул экөөнүн бир жыйынтыгы алабыз. X чоң болуш керек 0-дөн. Бул жакта терс санды дагы алган болбойт деген түшүнүккө келебиз. Демек, x таандык 0-дөн баштайбыз. 0-дү албайбыз, 0 кирбейт, макулбу? 0 кирбейт. 0-дү алсак баары 0 болуп калат. Плюс чекске чейинки бардык сандарды алсак болот деген түшүнүккө жоопко ээ болобуз. Кийинки эсепте өттүк анда. Бул функцияда дагы бөлчөк берилиптир. Биз
көңүлүбүздү так гана бөлчөктүн астына бурушубуз керек. Анткени бөлчөктүн асты эмне болбош керек? Нөлгө барабар болбош керек. Демек x плюс 1 мына бул бөлчөктүн астындагы сан барабар болбош керек эмнеге? Нөлгө. Ушул сан нөлгө барабар болуп калса, анда функциябыз иштебей калат. Эми карайбыз. Бул жакта ортосунда көбөйтүү болуп атат, туурабы? Каалагандай санды нөлгө көбөйтсөк, нөл чыгат. Демек, бизде биринчи шарт бул нөл барабар болбош керек, же бул нөл барабар болбош керек. Эгерде бул нөлгө x нөлгө барабар болуп калса, бул жактан нөл чыгат, бул жактан кандай каалагандай сан чыкса деле баары нөлдү ошо көбөйтсөң нөл чыгып калат. Ал эми нөл чыкса, бул жакта нөл чыгат. Ал эми бөлчөктүн асты нөлгө барабар болбош керек. Ошондуктан x барабар болбош керек нөлгө, же болбосо бул туюнтмадагы x плюс 1. Бул да кандайдыр бир сан да, туурабы? Мына бул бөлчөктүн ичинде. Бул дагы нөлгө барабар болбош керек. Эгерде бул нөлгө барабар болсо, кандайдыр бир санга көбөйтсөк, баары тең нөл чыгат. Кыскасы, анда теңдеме алып иштейбиз. x барабар болбош керек, муну плюс 1ди бул жака минус 1 коюп көрөбүз, минус 1ге. Эгерде x минус 1 болуп калса, мынакей коеюн ордуна. Минус 1 плюс 1 көбөйтүү x минус 1 болчу, минус 1. Минус 1ди көбөйтөм нөлгө. Асты баары нөл чыгып калып атат, анда жарабайт. Кыскасы, жооп x таандык. Минус чексизден баштап келатабыз, минус 1ди албайбыз, тийбейбиз. Минус 1ди алсак бузулат баары. Минус 1ди албайбыз, тийбейбиз. Кашаны жабабыз, кайра минус 1ден баштайбыз. Анан келип нөлгө чейинки ортосуна сандарды ала берсек болот ар кандай. Бирок нөлдү дагы албайбыз, нөлгө тийишпейбиз. Эмне болуп калат? Тийишпейбиз деген сөз боелуп калат, ортосу ачык болот. Анан кийин кайра кеттик. Нөлдөн баштап плюс чекске чейинки бардык сандарды ала берсек болот. Мынакей жооп же бул, же мына бул. Айырмасы жок, экөөнү тең туура деп кабыл ала берсек болот. Андан кийинки эсепке өтөлү. Бул функцияда бул функциянын аныкталуу областын табыш үчүн биз эң биринчи эмне чөктө бар экенин карашыбыз керек. Бизде бөлчөктүн астында кандайдыр бир туюнтма бар экен, ал туюнтма барабар болбош керек нөлгө. Анда жазабыз ушинтип. Мен эң биринчи чыгарып паузага коюп туруп, баарын бүтүрүп туруп, анан жолун меники менен салыштырсак, прогресс жакшыраак болот, өнүгүү жакшыраак болот, өзүбүз да жакшы түшүнүп калабыз. Анан жолун меники менен салыштырабыз. Кыскасы, бул астында туюнтма барабар болбош керек экен нөлгө. Же бул туюнтма барабар болбош керек нөлгө, же бул туюнтма барабар болбош керек нөлгө. Бирөөсү эле нөлгө барабар болуп калса, анда баары тең нөлгө айланып кетет. Ошондуктан жазам, x минус 1 барабар болбош керек нөлгө, x плюс 2 барабар болбош керек нөлгө. Так, x барабар болбош керек 1ге, x барабар болбош керек минус 2ге. Болду, жооп мына ушундай. X барабар болбош керек 1ге жана x барабар болбош керек минус 2ге. Жолсу башкача жолун жазып коелу. X таандык. Минус чексизден баштап минус 2ге чейин, минус 2 кирбейт албетте. Анан минус 2ден баштап кайра 1ге чейин, 1 да кирбейт албетте. Анан 1ден баштап плюс чекске чейинки бардык сандарды тандап ала берсек болот экен. Мынакей бул биздин чектөө, мынакей бул биздин аныкталуу областыбыз. Кийинки эсепке өттүк. Ушул функцияны берип туруп аныкталуу областын тапкыла деген тапшырма берилсе, анда биз эң биринчи эмнени карайбыз? Баягы эле бөлчөктүн астын карайбыз. Анткени бөлчөктүн асты нөлгө барабар болбош керек. Барабар болбогудай кылып туруп, кайсы санды x-ка койсок болот? Кайсы санды x-ка койсок y чыгат деген суроого жооп беребиз азыр. Кыскасы, бөлчөктүн асты x квадрат минус 5x плюс 4 барабар болбош керек нөлгө. Бизде квадраттык теңдеме пайда болду. Квадраттык теңдемени кантип чыгарыш керек экенин мен бул жакта көрсөтүп берген. Мен азыр дискриминант жолу менен чыгаргым келип атат. Баарыбыз эле билсек керек дискриминантты, анткени бул мындан өткөн оңой нерсе жок, Дискриминант барабар b квадрат, то есть минус 5тин квадраты b квадрат минус 4ac болчу. A'быз болсо 1, c'быз болсо 4. C'быз болсо 4. Барабар 25 минус 16. 25 16 9. Демек x1 биринчи жообуз. Бул жакта азыр эки жооп жатат. Дискриминант нөлдөн чоң болсо, эки жоопко ээ болобуз. X биринчи барабар болбош керек. Эгер барабар болуп калса 0 чыгат да, туурабы? Барабар болбош керек. Минус b, минус b'быз болсо минус 5 болот ата. Минус 5 кашык алып коебуз, 2 бирге чоң келип калды. Плюс 9 тамыр ичинде, дискриминант тамыр ичинде болчу. 2 көбүйтүү 1.
барабар, анткени 1 деген бул жактагы 1 болчу. Бөлөбүз 2ге. Үстү болсо 5 болот, плюс 5 минус минус плюс берет. Мына плюс тамырасы 9дан 3 чыгат. Барабар 8 бөлү 2. 8'de 2 бөлсөк 4 чыгат. Демек x барабар болбош керек 4кө. Азыр текшеребиз. X экинчини чыгаралы. Минус 5, сыртында да минус бар. Плюс мес бүтүн плюсту чыгардык, эми минусту чыгарабыз. Минус 9 бөлү 2. Барабар 2. 5 минус 3. 2 бөлү 2. Барабар 1. Кыскасы бизде 2 жооп бар экен. Биринчи жообубуз x'ти 4'тө албайсың дейт. 4'тө ала албайбыз. 4'тө алсак 0 чыгат дейт. Экинчи жообубуз 1 дейт. Эгерде 1'ди алсак дагы 4 чыгат дейт. 1'ди дагы алган болбойт дейт. Чын эле кылып эле текшеребиз азыр. Демек x'тин квадраты, x'ибиз канча болду? 4 болду. 4'түн квадраты минус 5 көбөйтүү 4, x'ибиz 4 болду, туурабы? Плюс 4 барабар 16 минус 20. 16'dan 20'ны кемітсек минус 4 чыгат, минус 4'ко плюс 4'тü кошсок барабар болот 0'га. Демек 0 чыгып калды. Ал эми бөлчөк насты 0 болбош керек, туурабы? Ошондуктан биз x таандык эмес, x барабар болбош керек экен 4'кө биринчи жооп. Анан экинчи жоопту текшерели. Экинчи жообубуз 1'дин квадраты минус 5 көбөйтүү 1 плюс 4 дейт. Барабар 1'дин квадраты 1 болот, минус 5'ти 1'ге көбөйтсөк 5 болот, плюс 4 барабар 1'ден 5'ти алсак минус 4 чыгат, минус 4'ко плюс 4 барабар 0 берет. Демек бул жак 0 болбош керек. Ошондуктан x дагы барабар болбош керек экен 1ге. Демек жооп ушундай аныкталуу обласы. Ушундай функция берилиптир. Мунун аныкталуу обласын тапкыла дейт. Анда эмнени карайбыз? Биз эң негизги болгон тамырдын ичинде, башкача айтканда квадраттык тамырдын ичинде бул туюнтма терс сан болбош керек. Башкача айтканда 0га барабар же андан чоң болуш керек. x квадрат минус 9 барабар же чоң болуш керек 0дөн. Оң сан болуш керек. Эми мен ушул x квадрат минус 9ту 2 кашык ажырата алам. Кантип ажыратам? Кыскача көбөйтүүнүн формулалары менен 9 деген бул 3'түн квадраты, чоң же барабар болуш керек 0дөн. Эми муну x минус 3 x плюс 3 деп ажырата алсам болот, Же бул туюнтма чоң болуш керек же барабар болуш керек 0га. Же бул туюнтма дагы ушундай сыяктуу, Эми экөөнү ажыратып жазып алайын. x минус 3 чоң же барабар болуш керек 0дөн, же болбосо x плюс 3 чоң же барабар болуш керек 0дөн. x чоң же барабар болуш керек 3дөн, x чоң же барабар болуш керек минус 3кө. Эми аныкталуу обласын сызайын. Бул жакта 3 болсун, бул x-та 3 болсун, бул жакта минус 3 болсун дейли. Эми карайбыз. Мындай нерсе бар. Азыр бул жакты бөлөбүз. Мынтип бөлүп алалы. Анан кийин коюп көрөлү. Бул жакта мисалы үчүн миллион деген бар, мисалы үчүн 100 деп коелу. Плюс 100 алсак, оң сан чыгабы же терс сан чыгабы текшеребиз. Бул жакка коюп текшерсек болот. Мисалы үчүн 100'дүн квадраты 100 болот, 100'дөн 9 алабыз, баары оң сан чыгат ата. Оң сан чыкса плюсту коебуз. Анан калгандары катар менен минус, анан плюс болуп кете берет. Анан кийин биз деген плюстарды белгилеп коебуз. Плюстар бул жер болду, анан минустар бул жер, плюстар бул жер. Кыскасы плюс жерлерин биз тандап алсак болот экен. Ал эми минус жерлерин тандап алганга болбойт. Демек так гана бул жактагы сандарды алсак, анда функциябыз терс мааниге болуп калат. Мынакей карайбыз. Мен мисалы үчүн бул жерде 0 деген сан бар, 0ду алайын. 0'дүн квадраты 0, 0'дүн квадраты 0, 0'дөн 9 алсак минус 9 чыгат. Демек бул жакта минус 9 чыкпаш керек. Ошондуктан мынакей жооп бул. Эми жообун жазайын. x таандык минус чексизден баштап 3кө чейин, то есть минус 3кө чейин келди. Минус 3 экен боелуу экен, анда 4 бурчту каршы алабыз. Бириктиребиз. Бул жактан аттап кетебиз, кайра 3төн баштайбыз, анткени боелуу. Плюс чекске чейинки бардык сандарды ала берсек деген жыйынтыкка келип жетебиз. Мынакей бүгүн аныкталуу обласы эмне экенин түшүнүп алдык. Суроолор болсо комментарий калтырабыз. Каналга жазылганды унутпайсыз достор. Силердин лайкыңар мага болгон колдоо болот. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңуздар.